Кешиңиз менен. Спикерди тандай албай убара тартып жаткан депутаттар экинчи тандоодо 6 талапкерди карашат. Аларда 2 фракция тең. Төрагалыкка Чыныбай Турсунбеков туура келерин билдиришүүдө. Бачабаздарды бычуу жазасына казак бийлиги макул болду. Анткени менен Кыргызстан маал менен бул маселени талкуулаганы менен бир канча жылдан бери чектик кое элек. Ошол эле маалда Бразилияда Олимпиада үчүн салынган көпүрө кулады. Курмандыктар бар. Кененирээк алдагы мүнөттөрдө баяндайбыз. Өзүмдү тааныштыра кетейин, аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Олу 2 жумадан бери спикерди тандай албай жаткан парламент дуалында болуп жаткан жаңылыктарга токтолсок, соңку маалыматтар боюнча Республика Ата журт фракциясы жана ошондой эле Ата мекен жогорку кеңештин төрагалына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин колдоого алды. Алар КСДП парламентте эң чоң фракция болгонуна байланыштуу Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигине токтолушкан. Ошондой эле парламенттин спикерлигине 6 депутатка чейин талапкер болушу мүмкүн. Ал эми теңме-тең добуш алып спикерликтен колдоо таппай калган Канатбек Исаев менен Бакыт Төрөбаев мыйзам боюнча кийинки шайлоого катыша албайт. Ошондой эле төрагалыкка талапкерлер фракция ичинде талкууланып, анан тармактык комитетке сунушталар айтылууда. Аларда Кыргызстанда бир канча жылдан бери балдарга зордук көрсөткөн бачабаздарга жаза колдонуу боюнча маселе талкууланып жаткан чакта Казакстан кастрацияны колдомой болушту. Тиешелүү мыйзамга Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев кол койду. Балдарды коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү колдогон Казак парламенти химиялык бычуу, сексуалдык зомбулукту алдын алат деп ишенишет. Бейшембиде Акыйкат Чукат Тоторобаев тагы парламент жыйынында отчет берип жатып, химиялык кастрациялоону колдонууга убакыт келген айткан. Парламенттин айрым депутаттары да буга чейин наристелердин зордукталып жатышы коомчулуктун көйгөйүнө айланганын белгилешип, жөн ганаларды соттобой дагы жазаны оорлоштурууну сунушташкан. Маалымат иретинде айта кетелик, өткөн жылы жашы жетилектерге карата жасалган 1019 кылмыш катталса, анын 182си сексуалдык мүнөздө болгон. Дагы бир жергиликтүү кабарлардан башкы прокурор Индира Жолдубаеванын бир тууган иниси кыргыз-казак чегарасынан баңгизат менен кармалганын Казакстан тастыктады. Эске салсак, бир жума мурун социалдык тармактарда башкы прокурор айымдын бир тууганы 1987-жылы туулган Эрмек Жолдубаев 9-апрель күнү кыргыз-казак чегарасынан кармалгандыгы туурасында маалымат тараган. Башкы прокуратура бул тууралуу маалыматты четке кагып, буга чейин прокурорго шилтеме берүү менен ал күнү анын иниси Бишкекте болгону жана кыргыз чегарасынан кесип өтпөгөндүгүн билдирген. Учурда гашиш менен кармалган Жолдубаеванын инисине карата кылмыш иши козголуп, Жамбыл облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Эми ааламда болуп жаткан кабарларга да токтолоюн. Бразилияда Олимпиада оюндары үчүн салынып жаткан велоспортуна багытталган көпүрө урап 2 адам мерт кетти. Маалыматтарга караганда курулуш деңиз толкунунун соккусуна туруштук бере алган эмес. Эске салсак, аталган вело жүргүнчүлөрдүн мелдешине салган көпүрө мындан бир нече ай мурун ачылган болчу. Аларда жайкы Олимпиада оюндарынын оту тутанды. Мелдештердин башкы символу Грециянын жанында расмий башталышка старт берди. Эми 6 күн бою оттун эстафетасынын катышуучулары аны шаарлар боюнча кармап жүгүрүшмөкчү. Ал эми 3-майда болсо от Бразилияга жеткирилет. Эске салсак, дал ушул өлкөнүн Рио-де-Жанейро шаарында 5-августта жайкы Олимпиада оюндарынын ачылышы өтмөкчү. 11-де калыңыз, кабарларды баяндообузду улантабыз. Украинанын Кыргызстанга болгон таарынычы ишке орноштуруу үчүн Крымга бара турган кыргызстандыктар боюнча Киев достукка шек келтирээрин эскертти. Бирок Кыргызстандын өзүндө быйылкы туристтик сезонго болгон даярдык кандай? Туризм департаменти чет элдик меймандардын агымы быйыл арбыйт деген үмүттө болууда. Ошондой эле дүйнөлүккө таасирдүү адамдардын жаңы тизмеси жарыяланды. Быйыл ал тизмеге болгону 2 орусиялык илинди. Киев кыргыз жарандарын Крымга ишке орноштуруу достукка жатпаган кадам деп баалады. Украинанын элчилиги Ялта убактылуу басып алынган Крым автономдуу республикасынын аймагында жайгашканын жана ал Украинанын бөлүнгүс бир аймак экенин белгилейт. Миграция кызматы буга чейин Ялтадагы мейманкана комплексинде иштөө үчүн Кыргызстанга 500 жумушчу орун бөлүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгын билдирген. Ошондой эле аталган аймакка кирип чыгуу эрежесин бузган жарандар Украинанын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылаары эскертилет. Кайрадан Кыргызстанга байланыштуу кабарларга кайрылам. Кыргызстанда туристтик сезонго байланыштуу даярдыктар майда башталат. Туризм департаменти өткөн жылы миллион чет элдик коноктордун келгенин маалымдаган болчу, бирок быйыл ал сандан дагы көбүрөөк турист келер айтылууда. Туристтик сезонго болгон даярдык туурасында кийинки материал.
Марат 10 жыл убакыттан бери жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтер үчүн турларды уюштуруу менен алектенет. Каарманыбызга кызматы үчүн бир сапарга орточо эсеп менен $1000 берсе, бул акча тамак аш өндүрүүчүлөр, айдоочу, жатакана жана башка туризм менен алектенгендерге бөлүштүрүлүп кетет. Андан калган каражат мамлекеттик салыктарга төлөнөт. Бирок экөө жарандардан салык алынганы менен туризм үчүн мамлекет өзү салым кошпой жатканына Марат капа экенин айтат. Бул тармакта мамлекет тарабынан жүргүзүлүп аткан иштер бар, бирок мындай канааттандырарлык деңгээлде эмес да. Негизинде выставкаларды, ярмаркаларды уюштуруп атышат. Мына 7-майда дагы көлдө ярмарка болот. Ал жака мамлекеттин өзүнүн да салымы бар, ал жерде департамент туризмдин салымдары бар, бирок биз каалагандай деңгээлде боло элек да. Эмнеге дегенде жолдор, ошол эле көпүрөлөр салынбайт, ошол көп барчу, көп киши бара турган жерлергечи. Мисалы, Ала Арчаны алсак, Ала Арчага биринчи эле туристтер келгенде көбүнчө Ала Арчаны кызыгып, ошол жакты туркомпаниялар да ошол жакты кеңеш берет да, барып көргөнгөчү. Эмнегенде ал биздин сыймыгыбыз, чындыгында Ала Арча аябай кооз. Бирок ошол жерге барганда былтыркы жылы суу ташкын болуп, ошо көпүрөлөрдү 2-3 көпүрөнү алып кеткен. Ошол жерде мына быйылкыга чейин азыр жазала элек. Ошо администрациясы айтат такай эле Ала Арчанын. Мына быйыл жазайбыз, мына ушул айда бүтөбүз деп, буга чейин эч нерсе жазала элек да. Жоксо администрация айтат кээдечи, МЧСке шылтайт, жоксо дагы бир башка ведомствого шылташып, бирок өзүлөрү эч кандай аракет кылбайт да. Марат иш учурунда көп өлкөлөрдү кыдырып, экономикасы туризмден түшкөн каражатка негизделген өлкөлөрдү байкап келет. Анын айтымында Кыргызстандагы туризмге болгон мамилени өзгөртүп, Кыргызстанга келип кеткен туристтерди кайрадан кайтып келе тургандай шарттарды түзүшүбүз керек. Кыргызстан аябай кооз, туристтер да өзүнө тартып турат. Бир келген турист сөзсүз экинчи келет, же болбосо бир досторун жиберет да. Ошону биз сактап калышыбыз үчүн ошо мейман достугубузду көрсөтүшүбүз керек. Өзүбүз да туриндустрияда иштеп жүргөн кишилерчи. Жөн эле баягы кээ бирде болот да, баягы туристтер менен иштеп жүрүп турган бир күнү тажаган убакыт болот да, ошондайлар кездешет кээдечи. Анан тажап, андан кийин болду, акчасын алдым деп мындай суук мамиле кылбастан, ошого такай мындай жакшы мамиле кылып, сервисти тамак ашты иши кылып, унаа болобу, гид болобу, мындай такай неметкенге аракет кылышыбыз керек, ошону жакшыртканга. Мирлан Багышбековдун айтымында мамлекеттик бюджеттин эсебинен ал иштеген туризм департаментине 4 миллион сом бөлүнөрү пландаштырылган. Бирок бул акча берилген жок. Демек алар өз алдынча бул абалдан чыгууга мажбур. Туура айтасыз, биз ошо департамент туризма бул жылы буюрса, туроператорлор айткандай ошо маселелерди чечкенге аракет кылабыз, ошо инфраструктураны жаңылатып, ошо өзүнүн деңгээлине келтириш үчүн ошондой эле жана био туалеттерди койгонго, Бишкектен көлгө бараткан жерде, ар кайсы жерде био туалет турма, ал шарт болуш керек. Биз департамент ушинтип ойлойт. Буюрса ошо бул жылы ошону ишке ашырабызды терең ишенем. Театр кийим илгиштен башталат дегендей, департамент туристтери үчүн жок дегенде Бишкектен Балыкчыга чейинки жолдорго био ажатканаларды орнотуу боюнча демилгесин көтөргөн. Бирок бул Кыргызстан үчүн керектүү долбоору үчүн да каражатты донорлордон издөөгө туура келет. Башка министрликтер бизге жардам беришет. Биздин план мероприятий бар да, туристический сезонду өткөзүш үчүн. Ошол жакта МВД жардам берет, пожарная службалар жардам берет, постоянно биз обследование кылабыз, ошо эл топтолгон жерлерди пожарниктер текшерип турушат. План боюнча МВД берген маалымат боюнча 2016 жылы туристический сезон болгондо 2000 кишиден күнүнө дежурствого чыгып, 700 киши жана добровольный дружина болуп пансионаттарды кайтарып, биздин туристтер дайым рахат ошо эс алып кеткенишине аракет кылып атабыз. Кыргызстанда демилгелери менен белгилүү болгон жарандык активист Атай Садыбакасов туризм үчүн мамлекет акча бөлүп беришин күтүп отурбай, достору менен бирге тоолорго туристтер адашып кетпеси үчүн жол көрсөткүчтөрдү куруп коюшкан. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы.